Balık başынан сасыган, биздин мамлекетте balık başынан сасыган, ошол башы тазаланмайынча эч качан бул коррупциянын куйругу бүтпөйт. Кадровый бизнес деп айтып эле жүрүп атпайбызбы? Эми жалгыз Мадумаров айтып аткан жок, Кыргызстандын ары кандай чекисине барсаңыз, кече Алымбай Алымбекович өткөндө айткандагыдай, бардык нерсенин ставкасы бар да. Базардын ставкасы бар, дүкөндүн ставкасы бар, лицензиянын ставкасы бар, кызматтын ставкасы бар, акимдердин ставкасы бар. Мен кече айтсам, андай маалыматым жок экен деп атасыз. Болочунбаевич, вот ушул 10 миллион доллардын тегерегинде тездетип акча жыйнаганыңар, мына ушул абдан каттуу начар таасир кылыптыр ошол жүктөгөн, мойнуна жүктөгөн кишилерге. Байкуштар келип айтып атат да бизге. Айтып атат да. 200 миң доллар сен жыйнайсың, 100 миң доллар сен жыйнайсың, 30 миң сен бересиң. Эми университеттердин деңгээлине чейин түшкөндөн кийин, это как так называемый фонд поддержки Его Величества или фонд поддержки чего-то. Я понимаю, вы все будете делать такой вид сейчас, как будто я сейчас с Луны свалился и о чем-то говорю. И мындай нерселерге барып аткандан кийин, менимче кадр саясаты дагы, кадр иши дагы биздин мамлекетте жүрбөйт. Жана Исхак Казакович айтып жүрүп атпайбызбы? Эч кандай мыйзамы жок эле, ал киши ушинтип айтып койгон экен. Коом бул сен жана мен. Мен таза болсоң, сен таза болсоң, коом